Указда так даана жазылып турат. Ким эмне кылыш керек? МВД менен Минтранс өзүнүн жумушу бар бу жерде. Асан мырза, указды бир мындай көз жүгүртүп койсоңор, келип жерде отуруп кете бербей. Бүт маалыматтын баарын силерге прокуратура бериш керек. Прокуратурага айтсак азыр мына Таластын бир автобекети боюнча маалымат бер десек, азыр маалыматым жок экен, кийин берем дейт. Мына урматтуу президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин чыгарган жарлыгыга силердин кылган мамилеңер. Не деш керек азыр? Не отчет берсин деп турабы берди Минтранс? Не? Минтрансты конкретно жазылып турат. Госфонд госимущество эмне кылыш керек? МВД эмне кылыш керек? Конкретно жазылып турат. Дагы МВД менен Минтранс бизге маалымат берет, анан биз отчет биз контролдойбуз деп. Эч ким эчтеке бербейт силерге. Мына органы прокуратуры, агентство по госимуществу ошо кандай сатылганын прокуратура өткүзүп бериш керек, прокуратура ошонун баарын текшериш керек. Мына бирөөсү бирдеме дей албайт. Мына кайерге барбаган дагы эле баягы хаотичный стоянкалар турат. Аткарылбаган ушуда. Өзүңөрдүн жумушуңарды эле так аткарып койгула деп жазылып турат мына указдачы, жарлыкта. Суроо бергим дагы келбейт. Рахмат. Не болду сизге? Жооп бергиз. Баксанович, кечиресиздер. Прокуратура кызматы кайсыл объекттер, кайсы маалда алынган, кандай иш козголгон, ошол боюнча информацияны өздөрү тиешелүү информация беришет. А МВД менен Минтранс өздөрүнө тиешелүү информация. Асан мырза, сизден түшүндүргөндү түшүндүк биз дедичи. Могу жарлыкта конкрет түрдө жазылып турат. Указды окуп бер биринчи. Урматтуу депутаттар, бизден 2-3 кесиптешибизден сын пикирлер айтылды. Абдан жүйөлүү сын пикирлер. Ошондуктан азыр Бактыбек Каныбековичтен дагы, Улукбек Зулукаровичтен дагы, Баксовичтен дагы сунуштар түштү. Бул маселени артка кайтып беребиз дагы. Кийинки жакшы даярдык менен мына жооп берүүчү киши бул жерде президенттин указында 7-чи пунктта жазылып турат. Контроль решений президента, ушул управление контролем исполнения решений президента жана кабинет министра администрации президента деп жазылып турат. Асан мырза, сиз кайра бияка келип перепалкага түшүп атасыз.